Сарымсактын организмге пайдасы. Сарымсак дегенибизде алгач эле оозубузда пайда болгон жагымсыз жытты элестетебиз. Антибиотик катары колдонулган сарымсак айрымдарына жакса, айрымдарына жакпашы мүмкүн. Сарымсакты чийикке жегенде организмге пайдасы. Эртең менен ач карын сарымсакты жеген организмге абдан пайдалуу. Анткени ал организмдеги микробторду өлтүрүүгө жардам берет. Өзгөчө кышкы суук абада гриппке, фарингит ооруларына кабылбайм десеңиз, анда бат-баттан сарымсакты ач карын колдонуп туруңуз. Муну менен бирге астма, ревматизм жана ар түрдүү инфекциялык оорулардын алдын алат. Ысытманы түшүрүүгө жардам берет. Сарымсактагы табигый дары деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени ал организмге кирдидегиче тердетүүчү касиетке ээ жана иммунитетти бекемдөөчү мыкты азык. Канды тазалайт. Кандагы уюп калган тромбторду тазалоого жардам берет. Кандын түзүмүндөгү кантты бирдей кармоого жана кан басымды түшүрүүгө дагы жардам берет. Стрессти азайтат. Сарымсак мыкты антиоксидант каражаты болгондуктан организмде пайда болгон түрдүү ооруларды алдын алуу менен бирге стрессти дагы азайтат. Себеби ал кычкылдануу балансын сактап турат. Брокколинин пайдасы. Рак менен күрөшүүчү активдүү азык. Анткени анын курамы антиоксиданттарга бай болгондуктан сезгенүүгө жана өнөкөт ооруларга каршы мыкты каражат. Брокколинин курамы омега-3 кислотасына бай жана жүрөк ооруларына өтө пайдалуу. Организмдеги ашыкча токсиндерди бөлүп чыгаруучу жана сөөктөрдү бекемдөөгө жардамга келет. Курамы С витаминине бай болгондуктан организмдин картаюусун жайлатат. Тамак сиңирүүчү мыкты азык. Ашказан жана жара ооруларына дагы пайдалуу. Көздү катаракта оорусунан коргойт жана көзгө абдан пайдалуу. Витамин Д'ны сиңирүүгө жардам берет.